Кайра жолгабыз сабагыбызда жана демократиялык башкаруу жана жаран деген темабызды улантабыз. Буга чейинки кичинекей бөлүмдө жарандын аныктамасын, жарандык түшүнүктүн, институттун аныктамасын сөз кылдык. Анан ошол сөз кылганда акырында саясий жаран деген түшүнүк бар экенин белгиледик. Эми ошол саясий жаран жөнүндө бир аз кененирээк сөз кылабыз. Ошол саясий жаран деген бул эмне дегенде өтө көптөгөн философтор, саясат таануучулар көп сөз кылып кетиптир. Алардын арасында мен өзгөчө белгилейин дегеним француз философу Жан-Жак Руссо деген болгон. Француз жана атактуу француз революциясынан бир аз алдыңыраак жазып кетип, өз сөздөрүн ошол революцияга дем берген эң жана ошол революциячыл лидерлер, революциячыл саясатчылар муну туу туткан философ катары таанымал. Руссо жана андан кийинирээк жазган жазууларын калтырган жана андан дагы да кененирээк жарандык жөнүндө сөз кылган киши бул Джон Стюарт Милл деген англиялык философ. 19-кылымда жашап кеткен. Ошо Руссо менен Джон Стюарт Миллдин өтө өз арасында окшош болгон сөзүнө жараша жазганына караганда, эгер мындай дешет, жаранда жеке бир алынган кишиде жаранда өлкөгө карата эч кандай жоопкерчилик болбосо, анда ал жаран өлкөсүнө кайдыгер болот дейт. Ушу эгер жеке бир жаран өлкөсү үчүн бир нерсе кыл деп тартылбаса, бир нерсе сен ушуга жоопкерчиликтүү бол деп жоопкерчилик берилбесе, албаса, анда ал бара-бара ошо өлкөсүнө болгон байланышты, өлкөсүнө болгон сезимди жоготуп, кайдыгер болуп калат деп жазып кетишкен. Ошол эле нукта кийинчерээк биз азыркы кезде өтө учкул сөз болуп калган Джон Кеннеди деген Американын президентинин да сөзүн эскертип кетсек болот. Бул Джон Кеннеди бир өтө прогрессивдүү бир программаны бет ачаар кылып жар салып атканда мындай сөздөрүн айткан экен. Өлкөң сага эмне кылып бере аларын сураба, сен өлкөңө эмне кылып берериңди сура деп айткан экен. Мындайча айтканда, жана өлкөң сени багып эле, ошол өлкөң сенин колуңан жете эле оозуңа нан салып берип отурганын эңсеген бул жетишсиз, бул өтө аз жана алгылыксыз деп айткан экен. Чыныгы демократиялык, чыныгы жана аброю бар, мааниси бар, күчү бар жаран бул өз өлкөсүнө тескерисинче кошум салган, салым берген жаран болушу керек деп баса белгилеген. Бул сөздөрдүн негизинде албетте өтө чоң бир маани жатат. Бул деген азыркы кезде монархия деп таанылбаган республикалардын мезгилинде, республикалардын доорунда ар бир жаран бул ошол өз өлкөсүнүн бир кичинекей бөлүгү. Ар бир жарандын кошулуусу менен гана, бирге иштешүүсү менен гана өлкө бир болот, өлкө куралат. Бул маанини биз жада калса жанагы мурдараак дагы бир сөз кылып кеткен коомдук контракт деген теориясына да алып барсак болот кайра. Эскерте кетсек, ошол коомдук контракт деген теория бул ошол саясий коомдун түзүлүүсү кандай логикага ээ. Эмне үчүн бизде саясий коом бар жана эмне үчүн ошо ар бир саясий коомдо биз бийлик маселесин биринчи орунга коюп, ошо легитимдүү, адилеттүү бийлик болушун каалайбыз деген суроого жооп катары келген. Социалдык контракт деген ошол кайсы бир деңгээлде элестетип эле койсок, кайсы бир заманда, убакытта берилген бир чөйрөдө элдер мамлекетсиз жашап, бийликсиз жашап, мыйзамсыз жашап, бири-бирине болгон кастыктын, конфликттердин негизинде кырыла баштаганда ошол мыйзам негизинде түзүлгөн мамлекет керектигин
ошондойго муктаж болгонун сезишет дагы, өз ара контракт, келишим түзүшөт. Ал келишим ар бир ошо кошулуп аткан кишинин кошулуусу менен гана, катышуусу менен гана боло турган иш. Ошол ар бир ошол чөйрөдө жашап жаткан жана мыйзам негизиндеги бийликтин, мамлекеттин келишин каалаган киши ошол коомдук келишимге, контрактка кошулуп, ошонун баарысынын, баардык элдердин кошулуусунун негизинде коом пайда болот экен. Ага чейин коом болгон эмес дешет. Ошол коом пайда болушу менен, ошол коомдун талабы менен мыйзам болуп, мыйзамдын алкагында, мыйзамдын ченеми менен бийлик келет, легитимдүү бийлик келет дешет. Эми ошол эле ойду азыркы жаран сөзүнө алып келчү болсок, ошол кайра эле биз белгилеп аткан жана ар бир жарандын жана ар бир коом мүчөсүнүн ролун баса белгилөөгө мүмкүн. Башкача айтканда, коом деген азыркы республикалык коомдогу, республикалык түрдөгү өлкөлөрдө, анан демократиялык бийликти камсыз кылуу мүддөсүндө ар бир жарандын катышуусу, ар бир жарандын теңме тең жана кенен укуктарга ээ болуусу бул керек болгон эң эле негизги шарттардын бири. Эгер бир ууч гана жарандар ошол укуктарга, милдеттерге ээ болуп, жана ошолордун негизинде иш алып бара алса, жана көпчүлүк калган коом мүчөлөрү жөн эле калчу болсо, эч кандай бир ролго, эч кандай активдүү бир мааниге ээ болчу болбосо, анда биз эч кандай бир республика түзүп атабыз деген сөзгө бара албайт болчубуз. Демократиялык мамлекет деген андан ого бетер мүмкүн эмес болуп калмак. Ошондуктан жана айтылган сөздөр айтылып атат. Башкача айтканда, ошол эгер жаран өз мамлекетине, өз өлкөсүнө карата кандайдыр бир жоопкерчиликке ээ болбосо, анда ал жаран мамлекетине кайдыгер болот деп айтышат. Эми бул сиздин кулагыңызга, угарманым, өзгөчө бир идеалдаштырылган, чыныгы түз жашоодо анчейин боло бербеген же мүмкүнчүлүгү өтө чектелген бир сунуш катары кабыл алышыңыз мүмкүн. Албетте, өтө биз азыркы кездеги чоң мамлекеттерде, чоң коомдордо ар бир жарандын ролу албетте чектелүү гана. Жана ал жаран түздөн түз мамлекет ишине катышып, түздөн түз өзүнүн толук коомунун маселелерин чечүүдө рол ойноосу албетте оңой эмес десек жаңылышпайбыз. Жада калса кандай килейген чоң мамлекеттер бар. Индия деген мамлекет бар. Көптөн бери колониализмден чыгып, эгемендик алгандан бери 20-жылдын ортосунда демократия деп эсептелип, ошо дүйнөдөгү эң чоң демократиялуу мамлекет катары таанылат. Элинин саны 1 миллиард. Ал миллиард кишинин арасында ар бир кишинин ролу канчалык болор дегенде, албетте бул жөн гана риторикалык гана суроо катарында кабыл алынышы мүмкүн. Бирок мындай жерде албетте мааниге ээ болгон баары бир принциптери бар. Өтө чоң мамлекетте жашаганы менен же өтө бир чар жайыт ар кандай экономикалык, өтө ар түрдүү экономикалык жана коомдук иштерди алып бара жаткан мамлекет болсо дагы, ар бир жарандын кандайдыр бир салымы, активдүү бир ролу болушу толук ыктымал. Ар бир жаран сөзсүз эле түрдө мыйзам жазуусу керек эмес. Ар бир жаран сөзсүз эле түрдө президент болуп же депутат болуп шайланып келүүсү эч кандай абзел шарт эмес. Жада калса ар бир жаран сөзсүз түрдө көчөгө чыгып митингдерге катышып протест кылуусу да шарт эмес. Бирок ошолордон сырткары, ушундай көз көрүнө бизге таанымал болгон кыймыл аракеттерден сырткары да жана атап кетүүгө татыган, мааниге ээ болгон жарандык иш аракетте, жарандык активдүү рол толук мүмкүн.
ушул жагын талкуулап жатканда жана жарандардын канчалык деңгээлде өз коомуна, өз мамлекетине катышуусу мүмкүн болгон деген суроону издегенде дагы бир француз философу жана саясатчысы, өзү саясатчы да болгон экен бул киши, Бенджамин Констант деген киши мындай байкаган экен. Бул такай бир жарандык маселесин эмес, бул негизи эле кишилердин, ошо мамлекеттин жашоочусу, бир өлкөнүн мүчөсү катары болгон кишилердин эркиндиктерине болгон эркиндиктерине көз салган экен. Анан эркиндиктин эки түрүн байкайт бул киши. Бири жана өтүп кеткен, азыр Аристотельди атап кеттик, ошол байыркы замандагы кишилердин эркиндиктери, экинчиси ошол азыркы замандын, жаңы доордун эркиндиктери деп белгилейт. Байыркы замандын эркиндиктери дегенде анын аныктамасы мындай экен. Бул деген эркиндик деген активдүүлүктү билдирет. Активдүүлүккө тете синоним катары кабыл алынат. Эркиндик деген бир нерсе кылууга, кандайдыр бир аракетке барууга болгон эркиндик. Эркиндик деген сөз ошо бийлик болобу же башка коомдук иш-чара болобу, ошолорго катышууга болгон эшиктердин ачыктыгы, мүмкүнчүлүктөрдүн ачыктыгы жана ар бир жаранга, катышам деген жаранга ошо кел катыш деген нуктагы бир шарттардын болуусу эркиндик экен. Байыркы замандагы демократиянын эркин кишиси ушундай эркиндикти самап, ушундай эркиндикке жетишүүгө ынтызар болуп, ушундай эркиндиктери чектелип калганда өзүн өзү жаран катары сезе албай же ошо укуктары чектелип калгандай сезимге дуушар болгонун айтат. Кийинирээк болсо, жаңы доордогу коомдордо бул эркиндиктин мааниси башкачараак болуп, көбүн эсе эркиндик бул бир нерседен, кандайдыр бир таасирден оолак болуп, ар кандай бийлик болобу же башка коомдук кишилер, фигуралар болобу, институттар болобу же башка кошуна турган кишилер болобу, ошолордун өзү каалабаган кандайдыр бир аракеттери болобу, ошолордон оолак болууга, ошолордон эркин болууга болгон эркиндик. Мындайча айтканда, жаңы доордун эркиндиги бул эркин бойдон өз үйүндө калуусу, эркин бойдон эч кимден сурабай, эч ким менен алака кылбай, өз гана ишин, өз гана турмушун, өздүк жана каалоосун гана аркалап жашоо алып барууга болгон мүмкүнчүлүк экен. Карасаңыз, бир жагы активдүү катышууга болгон эркиндик, экинчи жагы тескерисинче ошо катышуудан оолак болууга, катышуу сөзсүз түрдө абзел эмес болгон шарттагы эркиндикти самап калган экенбиз. Эми эмне үчүн ошо жаңы доордогу эркиндиктин мааниси мындай болуп калды жана ушундай эркиндик жаңы доордогу киши үчүн ошо катышпоого болгон эркиндик болсо, анда коом кантип башкарылат, анда демократия кандай түрдө камсыз кылынат деген суроо туулат. Туурабы? Анткени эгер биз эң эле баалаган, эң эле самаган эркиндигибиз ошол катышпоого болгон эркиндик болсо, анда ким катышат? Анда бийликти ким алып барат деген суроо болот. Биз буга чейин айта кеткен жанагы өкүлдүк принцибинде негизделген демократия жооп катары келген. Башкача айтканда, калың эл 90%, 99% элибиз ошо катышпоого болгон эркиндикти аркалаганы менен, жок эле дегенде ошо 1% болобу, 5% болобу, 10% болобу, кишилер баары бир ошол коомдук ишке ынтызар болуп, коомдук иштерди, саясий кандайдыр бир ролдорду алып барууга мүмкүнчүлүктөрү болот жана кызыгуусу да болот дешет. Ошол кишилердин арасынан жанагы көпчүлүк шайлоо аркылуу, тандоо аркылуу өзүнүн өкүлдөрүн тандап беришет, тандап алышат. Ошол өкүлдөр анан кайсы бир берилген мөөнөт, 5 жыл болобу, 4 жыл болобу, 6 жыл болобу, ошол мөөнөт ичинде
жана катышпайм деген, катышпоону жакшы көргөн жарандардын атынан бийлик алып барып, ошолордун мүдөөсүн, кызыкчылыктарын, каалаган муктаждыктарын чечүүгө болгон аракеттерин жасашат. Мунун мурда эле айтканбыз, бул өкүлдүк демократия же өкүлдүк принцибине негизделген демократия бул ошол чоң мамлекеттерде, чоң коомдо миллиондогон кишилер жашаган коомго албетте абзел болгон нерсе деп тааныганбыз. Албетте мунун тескери жана мааниси демократияны азайтууга, демократияны кемсинтүүгө болгондо аракеттерге алып барат деп белгилей кетишибиз керек. Анткени өтө көп убактарда ошол өкүлдүк демократия деген бул ошо толтура көпчүлүктүн атынан кайсы бир өзүнүн кызыкчылыгын гана көздөгөн кишилер өкүл болуп келе калып, ошол кызыкчылыктарын аркалап элдин атынан бийликти калчап колдонуп калуусу системалык, регулярдуу түрдө байкалып жүргөн кейиштүү көрүнүш катары албетте болуп жүрөт. Муну демек өкүлдүк демократия деген бул сөзсүз түрдө бир толук жакшы жана сөзсүз бир катаачылыкка, текебердикке барбай турган институт дегенден алыс болушубуз керек. Ошондуктан өкүлдүк демократия дегенде жана бийликти жана саясий жоопкерчиликти, коомдук иштерге болгон жоопкерчиликти толук бойдон өкүлдөргө өткөрүп бердик деген бул албетте демократияга жагымдуу нерсе эмес. Ошондуктан жаңы доордогу жана катышпоону эңсеген жарандардын баары бир демократияны аркалап калууга, ошо өздөрүнүн эркиндиктерин узак мөөнөткө сактап калууга жок эле дегенде ушул максаттарга эгер чын дилден берилген болсо, анда өкүлдөргө толук бойдон бийликти тапшырып коюу жана өздөрү бийликке катышпоосу бул алгылыксыз нерсе. Ошондуктан жана мен айтып атпаймынбы, Джон Стюарт Милл деген айткан сөзүчү, жаран ошо жоопкерчилиги болбосо, анда мамлекетке кайда кереги калат деп. Бул айткан сөзүн билесизби, кандай китепте жазган? Бул сөзү Джон Стюарт Миллдин өкүлдүк демократия же өкүлдүк башкаруу деген аттагы китебинде жазылган сөздөр. Джон Стюарт Милл өзгөчө жана чыгаан демократиялык ойчулдардын, теоретиктердин катарында таанылган киши ушундай бир сөз айткан экен. Бул өкүлдүк демократия сөзсүз керек нерсе. Бирок ошол өкүлдүк демократиянын ичинде да ар бир жаран, өкүлдү шайлаган жаран да күнүмдүк өзүнүн жашоосунда сөзсүз өлкөсүнө болгон милдеттери болушу керек деп баса белгилеген. Бул деген эми дагы бир канча суроолорду туудурат. Буларды эми азыр кыскача тыныгуу жасап туруп, ушул саясий жарандык деген эмне жана анын түрлөрү деген моделдери деген суроого жана темага кайрылабыз. Келерки бөлүмдө ага чейин кичине тыныгуу турабыз.